кичүү баласы менен эмес, чоң баласы менен чогуу жашоо. Болот. 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 Келиндин кеч туруп, эртең менен тамак жасабай койгону. Болот. Болбойт. Келин кайнененин көзүнчө күйөөсүн эркелегени. Болот. Кайнене келинге сен али жашсың, эч нерсени түшүнбөйсүң. Мен жаш кезимде дегени. Болот. Болот. Келин үй жумушун кылбай, интернетте кечке олтурганы. Болбойт. Келин үйдө кайнененин көзүнчө ачык-чачык кийинип жүргөнү. Болбойт. Мен вообще сизге жакпай турбаймынбы? Келин түн бир окумда достору менен, подругалары менен көчөдө жүргөнү. Болбойт. Вообще болбойт. Келин кайын журтунда кайнаналары менен, кыскасы кайын журту менен ачык, чачык, тарс сүйлөшкөнү. Болот. Болот. Сүйлөшкөнү гана. Анан жүрүш турушу болбойт. Ачык чачык жок, кийинген эмес, сүйлөшкөнү болот. Кайненем, келинин кайын журттун баарына жагыш керексиң деген аракети. Болот. Келин өзү тапкан акчаны өзү гана колдону. Болбойт. Келин бардык жумуштарды мен милдеттүү түрдө жасашым керек дегенге. Болбойт. Конечно, болот. Келин анча мынча чоң нерселерди күйөөсүнө дагы айтпай, кайненесине дагы айтпай, өз алдынча эле чечим чыгарып койгону. Болбойт. Келин келгенден баштап менин өзүмдүн апамдай деп жан дүйнөсүнө кабыл алганга болот. Келин айрым учурларда көбүрөөк акча таап калганда кайненесин кубантып белек алып бергенге албетте болот. Келин дайыма кайненесинин көңүлүн карап, көңүлү ачык болсо, үйдөгү атмосфера 5 болот. Анча-мынча болбой калат да. Даярсыз да? Даярмын. Жеңилбейсизби? Жеңилбейм. Мен хотя бы эртең менен бирөөнү ойготпойм. Мен кайненем жасаган ашты өзүм жасадым деп сториске жабылгандан киргизбейм. Вот это поворот! Жора, сен башыңды жабам да. Мен хотя бы уулумду келинимден кызганбайм. Хотя бы менин күйөөм подкаблучник эмес. Мен хотя бы жашырынып кызыма акча бербейм. Мен хотя бы үйүмө бир эмес 2 сиңдимди кошо бакпайм. Мен хотя бы келин кылып алып атканда кызымдай жакшы көрөм деп айтып алып, кайра кийин келин деп айтпайм. Мен хотя бы ката жазбайм. Ката жазбайм.